Соттор менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөр ортосундагы байланыштарды бекемдөө аталышындагы тегерек стол Ысык Көл районунда өтөдө. Буга Чүй облусунан, Нарын облусунан, Талас облусунан жана Ысык Көл облусундагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы дагы катышууда. Көтөрүлгөн маселелер жалпыга маалымдоо каражаттары менен соттордун ортосундагы мындан аркы жасалуучу иштер, ошондой эле семинардын жүрүшүндө суроолор берилип, жооптор алынууда. Соттор менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ортосундагы байланыштарды бекемдөө боюнча экинчи тегерек столдун жүрүшүндө соттор менен журналисттердин бирге иш алып баруусу туурасында сөз болду. Кийинки мезгилдерде сотторго болгон элдин ишеними төмөндөгөн. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун айтымында мындай тегерек столдун өткөрүлүшү оң жыйынтык берет деп ишенет. Сотторго болуп аткан кемчиликтердин ушу ачык айкын ушул жерден билип алсак деген сөз да. Азыр көбүнчө сотторго нарыгычылар көп күчүп атпайбы? Ачык айкындуулук жок. Көбүнчө билбей калып атабыз депчи. Мына азыркы баяндамадан дагы уктуңуздар ошол сот элге көбү билинбей калгандыктан, бүдөмүк болуп калгандыктан элдер ошончолук шек санашып, сотторго баягы ишеним дагы көрсөтпөй жатышкандары байкалууда да. Эми биз мындан ары буга чейин деле уланып келген болсо, мындан ары дагы улантып, ушу ачык айкындуулукту көргөзөлү. Соттордо кайсы кемчиликтер болуп атат? Эмне себептен? Ушуну билгенге аракет кылып чогулуп отурабыз бүгүнчү. Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү экинчи фазасынын жетекчиси Стефанос Кареклас жана ошондой эле Жайзеттин өкүлү Александро Тенасеге бул тегерек столдун жүрүшүндө сөз берилип, соттор менен ЖМКнын ортосундагы байланышты бекемдөө боюнча өздөрүнүн даярдалган видео тасмаларды көрсөтүштү. Аны менен катар эле катышуучулар өздөрүнүн кызыктырган суроолорун берип, жоопторун ала алышты. Журналисттерди эмне кызыктырат? Биринчиден уже резонансный иштер кызыктырат да. Ошо резонансный иштерди коомчулукка кантип жеткизиш керек, убагында кандай жеткизиш керек. Эң негизги эле азыр Кыргызстанда көйгөй ошол болуп атат да. Анткени соттун чечими чыгат, ар кайсы журналист ар кандай өзүнүн пикирин кошуп туруп, сот тармактарга жазып жарыялашат. Коомчулукта түшүнүксүз пикирлер пайда болот да. Мына ошону ушу журналисттерге кантип туура так жеткизиш керек экендигин окутуп үйрөтүү бул учурдун талабы болуп турат да. Биз мурда эле ошо жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташтыкты өркүндөтүү боюнча меморандум түзүп алып Ысык Көл медиа центри менен иш алып барып атканбыз. Анын жыйынтыгы жакшы болот деп ойлойм. Бүгүнкү семинардын мен өтүп жатканда маани берген нерсе бул бири-бирибизге эки сот бийлиги менен көрүнбөгөн бийлик да, эми маалымат каражаттары. Ошол эки бийликтин ортосундагы ачык айкындуулукту, бири-бирин түшүндүрүүнү, чагылдырууну, туура чагылдырып информацияны, маалыматты элге кеңири айкын жеткирүүгө көмөк көрсөтөт деп ойлойм да. Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлдөрү дагы учурдагы сот тармагындагы мыйзамдык өзгөрүүлөр туурасында түшүндүрмөлөрдү берип өтүштү. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында кай бир учурда тескери маалыматтар берилип калып жаткандыгы туурасында дагы далилдүү мисалдарды келтирүү аркылуу окутуу иштерин жүргүзүштү. Журналист чыныгы журналист болсо, ал эч качан бир тараптуу бербейт. Ошондуктан ушул жерден, ушул окуудан биз эки тараптуулук абдан маанилүү экенин дагы биле алдык. Биз журналисттер өзүбүздүн мойнубузга алышыбыз керек. Акыркы кездерде көбүнчө эле блогерлер дагы, журналисттер дагы мындай кичине сабатсыздык жагын көрсөтүшүп, бир тараптуу көрсөткөндөр жок эмес. Андан мындайча айтканда ак нерсени кара кылып көрсөтүп койгондор дагы жок эмес. Анан ушул жерден, ушул окуудан ушул эки тараптуулук өтө маанилүү экенин, өзгөчө сот системасындагы эки тараптуулук өтө маанилүү экенин биле алдым. Эки күндүк тегерек столго келген ЖМКнын өкүлдөрү мына ушул өңдүү окуу семинарлар, тренингтер көп өткөрүлүп турса, сот системасындагы жүргүзүлүп жаткан иштер туурасында так маалыматтар берилип тураарына ишенимдерин билдиришти. Белгилей кетсек, бул окууга Нарын, Чүй, Талас жана Ысык Көл областарынан журналисттер катышты. Салтанат Керимкул кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктарына, Ысык Көл районунан.